киргизели. Анан ушул эртеден баягы чыгармачылык кишилер ушундай болот экенбиз, кичине болсо дагы. Эртеден бери ушул жердеги баягы жүрөгүнөн чыгып аткан сөздөрдү угуп өзүм да тура албай оолугам кайра эле. Ачыгын айтканда себеби айтат да, дүйнөдө жер жүзү жарылса дейт, бул акындын жүрөгүнөн өтөт деп айтылат. Бул Москва жергесинде дагы ушундай акын поэзия кечесиндеги ушундай адамдар менен сүйлөшүп мамиле кылып жүрдүм эле. Мен дагы ушул эми айтайын деп атканым ушу аман болгула. Амандык жеңет дейт. Анан ушу экөөбүз мен деле ушу эртеден бери билесиздер окуп бере коеюн дейм. Андай дейм, мындай дейм, келиңиздер. Эми кыргызды 5ке чакырсаң 6ке келет дейт, 6ке чакырсаң 7ке келет деп айтат. Бар болуңуздар. Рахмат. Ушундай да аксакал биздин агаларыбыз жана Райымжан агайыбыздын бир сонун сөздөрүн сүйлөп кетти эле. Мындан 14 жыл мурун ушул Бишкекте иштеп жүргөндө биздин агаларыбыз келип ушуну баягы улут менен улутсуң, улут менен улуксуң деген бир сөздөрүн айтып берди эле да. Андан бери карап көрсөк 14 жыл өтүп кеттир мынакей. Бул деген убакыт зымыраган куш экен, көз ачып чымгаса ушинтип убакыттар өтүп барат турбайбы көрсө. Ошондуктан о кыргызым аман болгула. Мен айтайын деген ушул кыргызчанда бир кичине бир эки куплеттер мен деле айтып мактанып коеюн да кичине, мен деле бирөөнүн баласымын да. О кыргызым, энем атам агайым, ар ташыңды мончо кылып тагайын, атагыңды бүт дүйнөгө таанытты сенин улуң менин чыңгыз агайым. Сулуу келет серкелери кыргыздын, балбан келет жигиттери кыргыздын, эмне келген билбей келем арбак, же айрандын, же күчү кымыздын. Эңип калса бирин бири жигиттер, эч нерсе эмес мойын ылдый аккан тер, кызыл майы кызык болот элимдин, кыз качканда жетип көрсүн жигиттер. Кыргызымдын сары болот өңдөрү, оттой жанып күйүп турат көздөрү. Бүт тапканын тойлоруна чачышып, эртесине ача калат өздөрү. Анан баягы жашай билет түрүлүп деген эме бар эле, келиңиздер. Ошондой эстегенче мына алып берип коеюн, мен дагы жазып алайын. Сен дүйнөгө жалгыз эле жаралып, жалын сымал жарт деп кайра өчөсүң. Айдай өңүң аста толуп бырышка, жарыктыктан сен да бир өтөсүң. Бирде бардым, бирде жоктун айынан, бирде кызыл, бирде сары жездейсиң, жетпегенге жеткирем деп күнү-түн өмүр өтүп, күн бүткөн сезбейсиң. Өмүрүңдүн чектелгенин унутуп, жеңеминде бүт турмуштун тоскоолун, сен өтөсүң кара жанды кар чуруп, дүйнөдө баштагыдай сопсонун. Бул дүйнөгө кумарланып тойбостон, сезип койбойм баратканын түңүлүп. Сенин жолуңсу бул деген сезилбейт, бул дүйнөдө жашай берет тирилип. Рахмат. Бул комуз жөнүндө биздин алып баруучубуз да аябай сонун сөз сүйлөп берди. Агай, сизге чоң рахмат айталы. Комуз жөнүндө эки сөз айтып кое берейин, уруксат бересиңер да. Бул комуз аталардан бизге калган, чертилсе ар бир көзү толгон арман. Үч буроо күйгө келип чертилгенде тил билбес наристелер кулак салат. Уулуна ат мингизип той бергенде бакытка үй толгон комуз черткен. Какшыган кумду чөлдө жалгыз калып, жүрөгө муң толгондо комуз черткен деп комузга кол чаап коюңуздар. Рахмат.